Бир иштеп атат, Блографтарым келбей ушуга жалдырап. Сен бир нерсе сураганда мен всегда кылам, Саламатсызбы Тазима эже, кандайсыз? Саламатчылык сонунбуз, Кудай берсе жакшы. Жаркырап келип калдыңыз бүгүн. Конечно, кантип жаркырап келбейм. Сезимдер тууралуу тасма болуп атса. Сезимдер деп айтып калдык. Бүгүнкү тасмадагы негизи сезимдер жөнүндө болуп атат. Анан сизден сурагым келип турганы негизи сизди дайыма басымдуу бөлүгү кандай сезимдер мындай курчап турат, коштоп жүрөт? Мени сүйүү сезим эле коштоп жүрөт ар дайым. Эмнеге дегенде, мен бир адамды жактырсам, ошол адам менен жакшы мамиле түзөм. Бир адам мага жакпай турган болсо, ал адамдын жанына жолобойм. Бир адамга болгон бир жылуу сезимдерим болсо, ошол адамга көп белек берем, ошол адамга көбүрөөк көңүл бурам, ошол адамга ар дайым комплименттеримди айтып турганга шашам. Ал эми адам мага кичине эле жакпай кала турган болсо, мен ал адамды жаман көрбөйм, жаман какпайм, сөкпөйм, эчтеке кылбайм, бирок ал адамга мындай жолобогонго аракет кылам да. Ошондуктан сүйүү сезими бул аябай жылуу сезимдер. Сүйүү сезим болбогондо биздин жашообуз аябай деле мындай кызыктуу болбойт болчу да. Негизи сүйүү сезим болгон үчүн жакшы жака күндө өзгөрүп атабыз. Күнүгө бир кадамдарды кылып, бир өзгөрүүгө шашып, бир жакшы нерсе кылууга шашып жүрөбүз да ар дайым. Ошондуктан мен өзүм көп жинденбеген адаммын, сабырдуу адаммын, көп адамдар менен мындай конфликтке барбаган адаммын. Жакпаган адам болсо кичине алыстап кетем да. Ошондуктан ойлойм, мени курчаган, мени аябай башкарган сезим бул сүйүү сезими. Сүйүү сезими деп айтып калдыңыз. Азыркы учурда актуалдуу темалардын бири Тазима айымдын жүрөгү бошпу? Негизи эле сүйүү сезимдер сизди курчап турганда, акыркы убактарда балким тойдун жаңылыктары болуп калабы? Ушу Тазим качан күйөөгө тиет деп эле турасыңар, негизи. Азыркы учурда Тазим айымдын жүрөгү бош, толугу менен айта алам, жүрөгү бош. Эгерде жүрөгүмдө азыр сүйүү болгон боло турган болсо, мен мындан да жаркырап келмекмин да. Ошол азыр жүрөк бош. Кайсыл мырза болбосун, мындай мен тарапка талпына турганга мүмкүнчүлүк бар, мен тарапка кичине мындай жакшы кадамдарды кыла турганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан жүрөк бош, бирок жүрөк бош болгон күндө дагы жүрөктө сүйүү жашайт. Бул сөзүңүзгө толугу менен кошулабыз. Анан сезимдер тасмасында негизи бул жакта бизде актуалдуу тема бар эмеспи? Акчага карап сүйүү деген дагы бар да. Бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым акчага карап сүйүү деген бул терс көз караштамын. Эмнеге дегенде, акча бир күнү бар, бир күнү жок да. Колдун кири деп коет го. Колубузду жууп коебуз, бир күнү жоголуп кетиши мүмкүн, бир күнү кайра пайда болуп калышы мүмкүн да. Анан мейли акчаны карап турмушка чыга берели, бирок ошол акча эртең түгөнгөндө биз ошол адам менен кантип жашайбыз, ошол жашообузду кантип улантабыз, ошол кызык да магачы. Ал эми жүрөктө сүйүү жашаганда, сенин сүйүктүң көлөч кийип алса дагы жанында болгуң келет, ошол адамды эңсеп турасың, ошол адамды сагынып турасың. Орустар айтат го, ломка деп. Кичине жумушка кетсе эле ошол адамды көргүң келип, кадимкидей денең башкача болуп, бир башкача сезимдерге келип каласың да. Анан ойлойм, эми жаштар азыр көбүнчөсү эле ошентип ойлоп калды. Биз мындай аябай жаштарга кирбей калдык азырчы. Ошондуктан биз бирок мен жаш болгон күндө деле акчага карап сүйүп көрбөптүрмүн. Мен ошол акчаны өзүм табып, ошол акчага өзүм мен кийингенде, ошол акчага мен өзүм сулууланганда мен көбүрөөк рахат алам да. Ал эми жанымда сүйгөн мырза болуп, ошол көзүмө карап, жакшы комплиментин айтып, жөн гана бүгүн башкача сулусуң го деп койгондун өзү бул башкача рахат да. Эми чындап сүйүп көрбөгөндөр бул нерсени түшүнбөйт деп ойлойм. Ал нерсеге актанып деле болбойт. Ошондуктан жаштарга совет да айткым келбейт. Акчаны карап тийбегиле күйөөгө деп да айткым келбейт. Эмнеге дегенде, адамдын башынан өтмөйүн ал нерсени түшүнүү өтө татаал да. Ошондуктан бул дүйнөдө эң бактылуу адам таза сүйүү менен бир адамды сүйүп көрсө гана ошол бактылуу адам деп эсептейм. Биздин башыбыздан өткөн таза, чыныгы ачык сүйүү. Ошондуктан эң эле ошол айымдарга дагы, мырзаларга кааларым, өзүнүн таптаза, эчтекеге алмаштыргыс, эчтекеге ме деп берип койбогон бир сүйүүгө бир тап болсо деп ойлойм да. Ошол нерсе бул биздин жүрөгүбүздү жылытып, ар дайым ушундай сонун сезимдерге балкыта турган нерсе да. Талантыңыз менен акылдуулугуңузга анда эмесе тазим этели, Тазима айым. Алдыда сизге дагы бакыт каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайм.